Bir кылым жашаган Марал Эргешова 32 небере, 104 чебере, 10 гыбыранын кадырлуу чоң энеси. 12 май күнү 100 жашка толгон Марал апанын небере чеберелери уул кыздары куттуктап той беришти. Узак жашоонун сыры көп кыймылдап эмгек кылуу дейт. Баткен районунун кадырлуу карыясы болгон Марал апа 100гө кирсе да ден соолугу чын өзү тетик. Баткен районунун Дарайлы аймагынын тургуну Марал Эргешова 12 май күнү 100 жашка чыкты. Bir кылым өмүр сүргөн апа 5 кыз bir уулду тарбиялап небере чеберелүү. Жада калса 10дон ашуун гыбыранын кадырлуу чоң энеси. Бүгүнкү күндө улуу кызы 73гө чыкса, эң кичүүсү 57де. Кичипейилдиги жагат. Бирөөгө каттык сүйлөбөйт. Бирөө каттык сүйлөсө апам күлкү менен жооп берет. Мага ошо пейили жакшы. Ушул дара жайлоолордо мал карап жүрдү атам экөө. Канча адам мал караганы барса апамдын үйдөн чай ичип, тамагын жеп, курут майын салып берип, ыраазычылыгын алып жүргөн апамда. Апам май куртун жебеген, ушу аз эле адам калса керек даразооноста дейм. Биякта дагы ушу. Атам дагы жакшак көңүл адам, өмүр бою элдердин малын багып, койчулук менен өткөрдү. Биз жебеген куурма, биз жебеген май курут калган жок, Кудайга шүгүр. Şu nevrələrimiz daha şolordu jegen eken, şolordu aqtab, bugün şu 100 жылдыгын şu nevrələr ötkөрүп атат. Апам менен атам бизди эч урушкан эмес. Ушул чоң өткүчө үйлүү кызча урушкан эмес. Алияқан, салияқан, парияқан деген бойдон өтүп кетишти. Азырга чейин апам ошентет. Бизге элдер сыймактан жол. Бардыгы биздин атыбызды коюшуп, элдер уйгаш деп. Ошентип жашап келатабыз. Апамыз үчүн өтө ыраазыбыз. Апам мындан бияка жакшы жашасын, ден соолук берсин. Бизге дагы апамдын жашын берсин. Ошентип тилеп келе жатабыз. Карысы бардын ырысы бар демекчи Марал апа төрдүн көркү болуп сый урматка бөлөнгөн убагы. Уул кыздарынын айтымында акыйкаттыкты, тазалыкты, чынчыл болууну үйрөткөн апа дагы да тетик. Бүгүнкү мааракеде абдан курсам, сүйүнүчтүү сезимдер пайда болуп атат. Ушул биздин апабыздын ушунчага киргени бизге жаштай эле сезилип тургандай. Эми ойлосок 100гө кириптир, дагы деле бизге жаштай. Апамдын немеси бизге талим тарбиясы абдан жакшы болгон. Бизди жайлоолордо ушунчалык түйшүккө бышырган, апамдын уул кыздары түйшүккө бышкан кыздардан болуп зоройдук. Мен ушул кыздардан эң кенжесимин. 20-25 жылдан бери мектепте иштеп атам. Жакшы окутуп койгон экен. Апамдын жакшы сапаттары бизди көбүнчө ушу дасторкон четинде отуруп тарбиялаган тарбиялары бизге аябай жакшы. Ак эмгек менен акча таап, анан тартибиз аябай бекем болгон. Азыр бизде азыркы учурда ушу өзүбүздүн бала чака неберелерибизди ошондой апамдын мындайча айтканда методуга салып тарбиялап жатабыз, Кудайга шүгүр. Апам бизди ошол ак эмгек менен акча тапканга, бирөөдү алдабай чынчыл болууга, ушундай жакшы сапаттарга көп тарбиялаган. Марал апа жаштык кезин эскерип кетмен чаап, жер айдап, уул кыздарын жолдошу менен тең тайлаша эмгек кылып өстүргөн. Мектепте жакшы окуган апа көбөйтүүнүн жадыбалын али да унуткан эмес. Altın aytayın. Mayli altın aytın. 66, 36, 67, 42, 67, 48, 69, 54. 6 жерде 6, 64. Болду. Ana. Советтер Союзунун тушунда жана өлкөбүз эгемендүүлүк алган жылдарында өмүр сүрүп келе жаткан Марал апа ыр саптарын айтып, небере чеберелерин зериктирбейт. Фарида Байдуллаева, Расул Акматов, жаңылыктар. Yaş yürek jalın ekenbiz, suluqut bilet tegemiz, sırımdı sizden yaşırvay, kağıtga yazıp bergenim. Açka satın bir de sal, kaşır kuşur çaynatın, kızdı versin yaş haber, kuvalaşıp oynasın. Yuuu!